Yok. Şu meniyle problem oluştu жүрөт. Assalamu alaikum тугандар, Аким Кежи YouTube каналына кош келиптирсиңер. Көрдүңөр, жанагы трещинаны өтө катуу болдум. Каттан тиги жерден сез кылып түшүп аткан жерден болду. Мен сразу эле кейдим, ушунчалык корктум. Мынакей көрүнүп турабы? Карагыла. Өтө жестко болду, себеп дегенде уже минуста. Могу лобойду мен төлөшүм керек. Ошол нерсе мени кейитти да. А мен по идее могу таксопаркка келаткам, могу жергечи. Өзүмдүн бир чакан жумуштарым болчу, ошол үчүн келгем. Анан орто жолдо ушундай жумуштар да болуп, мени мындай бир көп сүйлөбөйүн, аз кирип сүйлөшүп көрөйүн, эмне болот? Кечирсеби, кечиришпейби, кандай болот? Ким күнөөлүү болуп калат ушундай случайда? Ошону да бир чагылдырып көрөйүн. Но перед этим карагыла тугандар. Бул таксопаркта азыркы учурда арендага жаңы автоунаалар чыгыптыр. Китайцтер 23-24 жылкы Geely Migrant деген автоунаалар, булардан 25 штук чыкты, обклейка болду, лицензиялары даяр. Бир ай бою ошол машиналарды ким арендага ала турган болсо, без депозит, без залог алып илип кетсеңиздер болот тугандар. Андыктан аренда издеп жүргөн бир тугандар болсо, карап көрөсүздөр, жана ушундай эле максималдуу түрдө видеону башка группаларга таратып, тааныштарга, жакындарга ким издеп аткан болсо, ошолорго жөнөтсөңүздөр болот. Булар мына кышкы шиповный дөңгөлөктө. Так, ичини ачып көрсөтөйүн. Ключу момда болот. Так, панорамный люк, анан кожаный салондон башка бүт бардыгы бар экен. Комплектациясын көрүп олтурасыңар тугандар. Бул комфортко жана экономго жарайт. Регулировка боковых зеркал, мынакей. Там регулировка фары, подогрев сидений, автомат коробка, сенсорный монитор, климат-контроль угузонный, набор автомобилистов, дөңгөлөктөрдүн артында көрүп отурасыңар. Иши кылып китайцтер 23-24 чыккан. Комфортко жана экономго жарайт. Булардан 25 штук бар. Без залог, без депозита илип кетсеңер болот. Промокод Аким Кежи. Карагыла тугандар. Негизи по идее 5000 болчу депозит, залог. Но азыр аны алып ташташты. Булар болсо GT0 графикте 2800дөн берилет тугандар. Карагыла. Шашылып алып кагыла. Андан сыртка да момда Cherry Tiggo бар. Да, периодически чалып турсаңар, экономго, комфорт плюска да машиналар чыгып калышы мүмкүн. Ара-арада чалып турасыңар тугандар. Карагыла, таксопарк Gold 312 деген Оғыл сары имаратта жайгашкан. Телефон номерлери экраныңарда көрсөтүлүп турат. Көрдүңөр тугандар, шашылып, жетишип алып калыңыздар. А биз болсо кеттик эми таксопаркты көздөй кирели дагы жана лобоюмду бир сүйлөшөлү. Экшиктен чыкканда бул эшик болот, бул эшикке киребиз, жолго такалабыз, оңго и дароо солго. Солго бурулуп туруп, түп-түз такалабыз. Могул эшик, ушул таксопарк. Кирип таксопарктын өкүлдөрү менен лобойду сүйлөштүм. Чыгып осмотр кылышты, көрүштү. Действительно трещинаң чоң экен. Кичинекей эле бир точка же маленькийраак болгондо көз жумуп коет болчумун. Ал жак бул жак дейт. Вроде бы жакшы эле таанышмын, жакшы эле мамиле кылам бул таксопарк менчи. Анан мындай кылалы дейт. Лобойдун полностью заменасы 8000 рубль болот. Пополам кылалы 4000 рубль акырын которуп кой бүттү дейт. Анан мен ага дагы кичине наразы болгонсуп эметтим да, кой да бирке варианттарын караштырбайсыңарбы, ал жак бул жак кылбайлыбы? Андан да чоңураактары бар да, тааныштарчы. Таксопарктын. Вот ошолорго чалайлы бир сүйлөшпөйлү, ал жак бул жак десем, токто мен ал чоңдор менен өзүм сүйлөшөйүн деп анан бир жагын айтам деди. Именно механик. Вот эми механиктин жообуну күтөбүз. Азыр сразу жооп айта албайт экен, бере албайт экен. Но примерно ошо 4000 рубльга такап атат. Мен андан да азыраак деп атам, же вообще эле көз жумуп койсо деп атам да. Эми себептегенде бул кырсык айттырбай келди. Эми мен виноват эмесмин, өзүнөн өзү эле болуп калган нерсе. Поэтому мен полностью жок көз жумуп кое алам эмес, хотя бы кичине болсо да өзүмдөн чөнтүктөн 1000-2000 болсо да чыгарып берип коеюн, ады ушу эле эме кылчы, чай пай ичип койгула депчи. По-любому алмаштырбайт да булардычы. Вот. Ошол. Эми жогоруда айткандай механиктин жообун күтөбүз. Эмне болот, чөпөчө мас чайды ичели дагы, анан кийин домой жаныр үйдү көздөй урабыз.
Ошол, ну, аягында силерге туугандар, Москва боюнча ишеничтүү таксопарк атамандык сунуштап кетейин. Бул парктын комиссиясы 2,5%, акчаңыздар 24/7 моментально эч кандай чектөөсү жок, эч кандай комиссия жок, чечип алсаңыздар болот. Таксиге тиешелүү полный пакет документтер жасалат. Иш кылып Москванын бардык, Россиянын бардык аймактарына кошулуп иштесеңиздер болот. Сити Мобилге жана Яндекс кулап беришет. Курьер, экспресс, доставка, грузовой ал тарифтер дагы бар. Анан таксопарк ар бир ай сайын акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып Гүлжигиттен Аким KG YouTube каналынан деген сөздү унутпаңыздар. Анан парктан кенен маалымат алып жаккан болсо кошулуп иш кылып жүрөңүздөр менен бирге. Ошол кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө коштошобуз. Ролик жаккан болсо лайктардан басып, жана ошондой эле ким ушундай ситуация кабыл эле кабылган эмес, кабылган да кандай чечилди, кандай чечилбеди иш кылып өзүңөрдүн ой пикириңерди комменттерге жазып кетсеңер болот. Каналга катталып элек болсоңуздар катталып кеткиле туугандар. Биз кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө дагы бул жолу коштошобуз.